аз кабаттуу үйлөрдү анан тез кура ала турган үйлөрдүн бири болуп эсептелет. Жанагы сейсмо кооптуу айыл аймактарында аябай керектүү үйлөрдүн бири болуп эсептелет да. Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетине караштуу Насырдин Исанов атындагы Кыргыз инженердик курулуш институтунун директору Жаныбек Маматов аталган окуу жайды 1993 жылы ийгиликтүү бүтүргөн соң кайра эле ушул окуу жайда алгачкы эмгек жолун баштаган. Мында студенттерди окутуу менен бирге өзү ээ болгон инженер куруучу кесиби боюнча илимдин изине түшкөн. 93-төн 2006 жылга чейин кафедра сопромат материалдардын каршылыгы сопротивление материалов и теоретическая механика деген кафедрада иштеп, ал жакта илимий иштеримди ошол негизинен горный породалардын исследование дилатации горных пород деп койчу. Ошо горный пород, ошонун ичинде жанагы хрупкий материалдарды, бетондорду кошуп изилдегенбиз. Алардын жанагы талкаланып кеткенден кийинки дагы баягы көтөрүмдүү иштөө жөндөмдүүлүгү бар да, несущий способность деп коебуз орусча. Любой нерсе баягы көп тараптуу кысылуудан кийин алар талкаланса дагы бардык тарабынан кысылып тургандыгынан ал көтөрүмдүү жөндөмдүүлүгү болот да. Аны баягы неспадающий вет же болбосо необратимый процесс деп коет, ал артка келбейт, бирок бир канча убакытка чейин жанагы өзүнүн несущий способность деп коет, көтөрүмдүү жөндөмдүүлүгүн кармап турат да. Ушун менен алектенгенмин. Анан 2006-дан баштап өзүмдүн кесибим, баштапкы кесибим жанагы инженер куруучу болгондуктан ушул жака зав кафедра кылып алып келишкен. Ошондон бери кайра ошол курулуш материалдары, курулуш конструкциялары, негизинен эле үй, имараттарды менен алектенем да. Ал мезгилде жанагы материалдар жок, кыйналыш көп болчу. Анан Советтер Союзунан баштап калып калган сейсмоплатформа деген калган экен да. Аны карасам ал аябай жакшы иштейт. Анын үстүнө бирдемелер салыш керек. Салыш керек болгондо анан колдон келген нелерди кылабыз деп, анан кийин ылай топурактан салынган үйлөрдү жасап көрөлү деп, анан ошондон баштап благотворительный общественный фонд деп коет, Хабитат деген фонд бар эле. Алар чыгып калды. Давай чогуу иштейли, материалдарын биз алып берели, ушулар боюнча материалдарды жазайлы, анан кийин элдерге барып лекцияларды окуп келели, жанагы МЧСтин өкүлдөрү менен биргеликте. Ошентип калк аралап түндүк аймагын 4 жыл түп көтөрө кыдырып, Кыргызстандагы жергиликтүү курулуш материалдарынан салынган үйлөрдү изилдеп, калк арасында адистик кеңештерин айтып, лекцияларды окуп, илимий иликтөө иштерин аткарат. Көзү менен көрүп изилдөөгө алган бардык курулуштарды коңшу мамлекеттерге салыштырып 4 түргө бөлүп классификациялады. Учурда физика, математика илимдеринин кандидаты. Негизинен илимий иштерим ушу курулуш материалдары, курулуш конструкциялары, негизинен зданиялар боюнча да. Анан бул жерде эмгектенип жатканым мына 93-жыл болсо 32-33 жылга кетип атат. Биринчи кандидаттык ишим көбүнчө полухрупкий материалдар деп коет. Ошолордун жанагы пластичность деп коет биздин тил менен айтканда, ошолордун аныктап эме кылганбыз. Анан азыркы 2006 жылдан бери кайра ушу курулуш материалдар, курулуш конструкциялары боюнча иштеп келем. Илимий темаларым аз кабаттуу үйлөрдүн талкаланышы жана талкалануу процесстеринин модельдештирүү, же болбосо орусча айтканда моделирование процессов повреждаемости и разрушения малоэтажных зданий деп коебуз да. Ошол теманын алкагында бүт здания түзүлүш үчүн зданиянын фундаментинен баштап салып аткан кирпичтеринин баары өз-өзүнчө материал болуп эсептелет да, курулуш материалдары болуп. Негизинен мен өзүм жергиликтүү материалдар менен иштейм да. Жергиликтүү материалдардын салынган үйлөрдү, ошолорго байланышкан конструкциялардын баарын өзгөчөлүктөрүн, мына бүгүнкү күндө биздин өзүнө өткөргөн жумуштар менен опыттардын жыйынтыгы боюнча жанагы натурный обследование деп коет, ошолордун баарынын жыйынтыгын алып келип, ошол Кыргызстандагы жергиликтүү материалдан ылай топурак менен деп коеюнчу, ошолорду кошуп салынган материалдардан негизги конструкциялардын 4 түргө бөлгөнмүн да. Бул жерде ошол бетондон баштап арматура, цемент, ар бир өзүнчө кылгандан кийин конструкцияларга өтө баштайбыз да. Конструкциялар болгондо
плита перекрытия деп коебуз, жана жабуулар деп. Андан сырткары өзүнчө бир колонналардын элементтерин алып алып, же болсо бир балкаларды деп коебуз, деревянный балка, металлический балка, железобетонный деп коебуз, ошолордун баарын алып алып өзгөчө кылып ошол жерден биз текшере алабыз. Текшергенде биздики илимий негизде коммерциялык эмес да биздики. Ошондуктан студенттерди окутуп, анан өзүнүн илимий иштерибизге гана байланышкан лабораторияда, бул жердеги лабораториянын негизги максаты ошондой да. Бул жанагы Советтер Союзунан калган, биздин тил менен айтканда сейсмоплатформа деп коебуз, жер титирөөгө ылайыкташтырылган платформа. Бунун узун туурасы 4 метрден 4,20. Сейсмоплатформага мен өзүмдүн илимий иштеримдин жана жергиликтүү материалдар менен салынган үйлөрдүн ар бирин өзүнчө тургузуп алып, аларды испытывать эткенбиз. Мисалы, бизде айтып коет го, сокмо же болсо пагза деп аны биринчи түргө киргизип, экинчи түр жана чийки кыш бар, кичинекей кыш бар, төө кыш деп коет, чийки кыштын да түрлөрү көп. Анан үчүнчү түр жанагы жыгач конструкциялары менен, анан жана ылай кесек материалдарды толтуруп, көөлөк деп коебуз, сынч деп коебуз, чогуу айтканда жеке сынч бар, коч сынч бар, ошол үйлөрдү. Анан төртүнчүсү жанагы железобетонный каркас, кадимки эле каркас тургузуп турган, ортолорун же болсо төө кыштан, же болсо кесек ылайлардан толтуруп салынган үйлөр кылып, төрткө бөлүп, шуну ушул эмеден сейсмоплатформадан биз титиретип көрүп туруп, сыноодон өткөзүп туруп, алардан кийин жанагындай ранжировать деп коет да, бири бул канча балга чыдайт, бунусу канча балга чыдайт деп ошонун баарын жасап чыкканбыз да сыноолорун. Эми бул сейсмоплатформанын өзүнүн күчү 9 балга чейин, баягы ылдамдануу күчү менен 9 балга чейин беребиз да. Эми ар бир балды биз ылдамдануу менен бере алсак болот да. 200дөн жогору болгондон кийин уже 9 балга кире берет да. 9 балдан жогору ошо 9 балды кошуп бере алабыз да. Мына азыркы сейсмоплатформада турган үй бул. Баягы бүгүнкү күндө адамдардын талабына жараша жанагындай жеңил желпи, жер титирөөгө туруктуу үйлөр салыш керек болуп калып, анан биздин студенттерибиз бүгүнкү күндө иштеп атат да. Анан каркас кейжи деген бир эмеде иштейт биздин балабыз. Ошол келип өзүнүн конструкциялары менен мындай эки этаж үйдү куруп берди да. Бул дагы легкий тонкостенный стальные конструкции депчи. Анан ошону менен бирге биз эки бирдей иш кылганбыз да. Жанагы сыртын кооздоо деп атпайбыз, фасад деп коебуз да. Анан ошол фасадка мынау жергиликтүү сары таш бар го, баягы өзгөндөн чыккан сары таштар. Анан бул жагына мына Россиядан чыккан травитин деп коебуз. Ар жагына сары таштын ичкерегин койгонбуз дагы. 3 түрдү коюп туруп, анан кийин бул жерден кайсынысы кандай баягы жер титирөөдө туруштук бере алат экен деп аны да сынаганбыз да. Буну бизче айтканда биз там да шамалдап туруучу фасад, көрк да берет. Ошолордун крепленияларын неме кылганбыз. Ошо 9 балга чейинки эмени берип көрөлү, бир имитация кылып, Хорошо. Азыркы биз титиреткен бул үйлөр бүгүнкү күндө аябай Кыргызстанда да курула баштады. Себеби дегенде жер титирөө болгон жерлерде жеңил конструкциялар, бул жер титирөөгө аябай туруштуу, катуу болот да. Мына биз өзүңүздөр көргөндөй бул сейсмоплатформада жана 9 балдык ылдамдануу күчү менен бергенде ошондо дагы эч кандай эмелер болгон жок, өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Бирок ошол эле мезгилде биз отделочный материалдарды кошуп, ошолордун креплениясын да текшерип бердик да. Биз айтып атабыз, мына 2 этажга бердик, анан ошону жанагы теориялык түрдө 5 этажга чейинки зданияга чейин ушундай вентилируемый фасадтарды салса болот деп корутунду бере алабыз да, бердик. Бул жерде могу үйлөр салынгандан кийин сыртын жылуулаш үчүн 5 сантиметрлик жанагы стекловата деп атпайбызбы? Стеклопакет деп коет да, базальтовый пакет. Ошону менен жылуулап, анан могу жеринде ортосунда шел болуп аралык калыш керек да. Аралык калганын себеби бул вентилируемый фасад деген ушундан да, алдынан шамал кирип туруп, анан үстүнөн чыгып кетиш керек да. Ошондой фасадка ылайыкталган. Мына мен баягы айтып кеттим, бул деген мына российский травитин деген эме. Бул жагы болсо мына өзгөндөн чыккан жана сары таштын да 2 түрү. Бул жагы кичине калыңыраак сары таш алынган, бул жагына койгонбуз. Тетиги тарабында бир аз жукараак. Анан ошонун баарын көрдүңүздөр, титиретип, сиздер менен бирге 9 балдык жанагы
ылдамдануу күчү менен берген жетиштирүүдө баарына туруштук берип атат. Жаныбек мырза илимий эмгектерин андан ары улантуу максатында бүгүнкү күндө докторлук эмгегинин үстүнөн илимий иликтөөлөрүн улантып келүүдө. Эми аймактардагы жергиликтүү курулуш материалдарынан салынган үйлөрдү күчтөндүрүү маселеси турду. Ал үчүн коопсуз үйлөрдү тургузуу жана тургузулган үйлөрдү бекемдөөнүн ыкмалары деген китепти кыргыз тилинде чыгарды. Мындан башка дагы бир нече студенттер үчүн окуу китептерин чыгарып, илимий макалалары эл аралык басылмаларда жарык көрдү. Айыл жериндеги үйлөрдүн 90% жергиликтүү материал, лай материалдан салынган үйлөр. Эми азыр кичине көбөйдү, мисалы, может, азыр 90 десем кичине ашып болуп калар, может 80-20%га чейин уже бышкан кыштан салып, Россияда иштеп келгендерибиз салып атат. Бирок андай деле көп эмес да. 5-үйдү салганда кандай салдык? Жөн эле кадимки эле ылай топурактан салдырдым малдарга, жанагы эле моделгечи. Сейсмоплатформанын үстүнө салып атабыз да. Негизинен илимий изилдөөчүлөргө кандай керек? Терезеси бар бир стена керек болду, ортосунан. Бири мындай ортосунан айырмараак болгон стена керек болду. Бир стена вообще глухой, эчтекеси жок, туюк стена, а бир стена эшиги бар стена. Бардык 4 стенага 4-өн жайгаштырдык анын баарын. Тажикстанда болгон экен күчтөндүрүүлөр, жанагы ичинен күчтөндүрүү. Үйдүн ичинен эле ошо жыгач каркастарды кылып коет экен дагы, анан кийин ошону күчтөндүргөндө баягы үйдүн ичине дубал түшүп кетпей, анча-мынча жетиштирүүдө сактайт деген мененчи. А бирок сыртына түшүп калышы мүмкүн да. Анан ошондуктан биз ичинен да сыртынан дагы деп эки тараптуу күчтөндүрүү кылдык да. Анан кийин шваб койдук эле, аябай бекем үй болду да. Азыркындай жетиштире бергенде эчтеке болбой койду. Анан ошолордун баарын жыйынтыктап, баягы кыргыз тил комитети кыргызча китептерге бекер печать этебиз деп. Анан менин бактым ошол түшүп келип калды дагы, мен ушу китебин берсем өтүп кетти. Мына коопсуз үйлөрдү тургузуу, тургузулган үйлөрдү бекемдөөнүн ыкмалары. Бизге библиотекалардын баарына таркатышты. Аталган окуу жайда бардык курулуш материалдарын сыноодон өткөрчү кафедралар аралык лабораториясы бар. Андагы жабдуулардын ар бири кандай кызмат өтөөрүн өз кесибин баалап барктаган окутуучу дилгерлик менен сыймыктана баяндады. Жаңы Кытайдан келген оборудованиялар. Бул сита мына чоңунан баштап туруп, майдасына чейин астына түшөт дагы, анан өзү күлчайт этип коебуз, элеп турат да, ошондой өзгөчөлүгү бар. Кол менен кылбайбыз, өзүнөн өзү эле мына ар биринде калып отура берет. Эң майдасы түйүнө түшөт мисалы. Андан кийинки машинабыз мынау машина наразрыв деп коебуз. Арматуралардын мына ичине захваттары бар. Бул жерде эми окууга ылайыкташтырылгандан кийин арматуралардын диаметри кичирээк да. Мисалы 14кө чейин эле болот экен, көп андан чоңун тартпайбыз биз. Анан бул жерде жакшы жагы ушунда, студенттерге келип тартып атканда жанагы диаграмма деп коебуз да. Ошол диаграмманы бунун компьютердин ичинде, өзү жазып калтырып калат да. Мурда деген биз бай механическийди иштеп жүргөндө самопис машина жазып, аны биз мынтип тактачубуз да. А бул жерде болсо баары калып калат, анан каалаган мезгилде келип, ичинде сакталып турат экен, ошондон алып алабыз да. Булар Советтер Союзунда калган. Жанагы айтпадык, тетиги жерде арматураларды бир ичкерээк да, 14кө чейин болсо диаметри, 14 мм чейин болсо. Бул жерде болсо 32ке чейин чоң арматураларды биз жанантип үзө алабыз. Анан боолар болсо ошол элемелерди кысканга. Анан бул дагы тетиги дагы. Бирок булардын жанагы база деп коебуз, мындай ичине образецтерди коюп тартканда чоңураак образецтер болуп калат да. Базасы чоң болсо чоң нерсе батат да. Анан аны кыссак болот, мисалы мунун ичине коюп, жыгач конструкцияларын, темир конструкцияларын, ошол эле бетон конструкцияларын коюп алып туруп ошо сынайбыз ар кандайгачы. Могул жаңы станокту дагы былтыр алдырдык. Бул дагы Австриядан келди. Бул станоктун өзгөчөлүгү дагы жакшы нерсе экен да. Бул мына. Муну карасаңыздар, могу жерде эки бирдей иш кыла турган немеси бар экен да. Могу жагынан кысса болот. Мына образец. Бул жеңил жанагындай образецтер. Буну кыссак болот. Анан үстүнөн мунда кармалып турат. Буну тартса болот, чойсо болот. Бирок бунун дагы диаметрин кичине баягы ограничениясы бар экен да. Бир аз окуу материалдарына ылайыкташтырылганга байланыштуу диаметри мисалы өтө чоңду бербей атабыз. Чоңдорду тетиги өзүнүн көнүп калган советскийде жасайбыз. Анан бунун жакшы жагы бүт жана характеристикаларын баарын могу жерден запись кылып, анан компьютерден кылат, могу жерден принтерден чыгарып алабыз да. Бул кысканга. Тетигинде образецти коюп могу жерге кысабыз, эми бул кичирээк образецтер. Анан могу жерде жанагы изгиб деп коет, ийгенге.
ийгенге эки бирдей иштейт. Бунуку дагы ошол баары компьютерге жазылат, каалаган убакта каалагандай кылып чыгарып алсак болот. Бул жер цементти, ошолордун маркаларын определять эткенге бизде мүмкүнчүлүктөр бар. Ушул жерден өзүбүз көрүп аныкталат да. Температураларды берип, каалаган температураны мына өзүнүн образецтер турат. Илимий изилдөөчүлөрдүн негизги максаты ошол эле бетон менен арматураны коюп атканда экөөнүн баягы катышы, соотношениясы кандай болуш керек деген маселе биринчи орунда туруп, анан ошол кайсыл мезгилде өзүнүн баягы бекемдик касиетин жогорулата алат, же болбосо кайсы мезгилде жакшы иштей алат деген нерселерди беришибиз керек да.